Кечээ базарга бардым дегенде англисче кантип айтса болот? Бүгүн биз past simple өткөн чакты үйрөнөбүз. Past simple өткөндө болгон жана бүтүп калган иш-аракеттерди билдирет. Мисалы, I went to the market yesterday. Мен кечээ базарга бардым. Past simple негизинен 3кө бөлүнөт. Биринчиси was were. Бул am is are to-be этишинин эле өткөн чагы. Ал эми am is are тууралуу толук маалымат алуу үчүн бул видеону көрүп көрүңүз. Was деген бул I, мен, he, ал эркек кишиге, she, ал кыз кишиге жана it буюмдарга колдонулат. Were деген бул көптүктүргө жана сен, сиз, we, биз, they, алар дегенде колдонобуз. Was were сүйлөмдө бир нерсени сүрөттөгөндө, каякта экенин айтканда жана кандай экенин айтканда колдонобуз. Алар эч качан сүйлөмдө кыймыл-аракет бар болсо колдонулбайт. Мисалы, The concert was very exciting yesterday. Көчөкү концерт абдан көңүлдүү болду. They were tired after the game. Алар оюндан кийин чарчап калышты. She wasn't polite to the waitress. Ал официант кызга сылык болгон жок. Жана суроо бергенде was were сүйлөмдүн башына келет. Мисалы, Were you in school last month? Сен өткөн айда ысык көлдө болдуңбу? Was he a wrestler when he was young? Ал жаш кезинде мушкер беле? Экинчиси бул regular verbs, туура этиштер. Туура этиштер деген эмне? Эгерде этиштерге ed тамгасы кошулуп, алардын өткөн чак формасын жасай алсак, анда этиш туура деп эсептелет. Мисалы, play ойно, played ойнодум. Work иштөө, worked иштедим. I played football yesterday. Мен кечээ футбол ойнодум. She worked in an office a week ago. Ал бир жыл мурун офисте иштечү. Эгерде этиш и тамгасы менен бүтсө, ага жөн гана d тамгасын кошобуз. Мисалы, live жашоо, lived жашадым. Эгер y менен бүтсө, анда y алынат дагы, анын ордуна ied кошулат. Мисалы, study окуу, studied окуган. Жана үчүнчүсү irregular verbs, туура эмес этиштер. Буга чейин айтылып кеткендей, эгерде этиштин аягына ed, d, ied мүчөлөрүн кошуп, өткөн чак формасын жасай алсак, алар туура этиштер деп эсептелет. Бирок бардыгы эле андай боло бербейт. Айрым этиштердин формалары таптакыр башкача жана ошол себептен алар туура эмес этиштер деп аталат. Мисалы, go, went, gone, eat, ate, eaten, have, had. Баса белгилей кетчү нерсе, бүгүнкү темада туура эмес этиштердин 3-чү формасы колдонулбайт. Бирок аларды биринчи жана экинчи формасы менен чогуу жаттап кетүү кийинкиге өтө пайдалуу. Мисалдар: I went to the market yesterday. Мен кечээ базарга бардым. She ate an apple. Ал алманы жеди. They had a cool DVD player when they were younger. Алардын жаш кезинде укмуш DVD плеери бар болчу. Эгерде сүйлөм was were менен түзүлсө, суроону ошолор менен баштайбыз. Ал эми кыймыл-аракет бар болсо, анда суроолуу жана карама-каршы сүйлөмдөр did деген жардамчы сөз менен түзүлөт. Мисалы, Did you like the new film? Сага бул жаңы кино жактыбы? No, I didn't like it. Жок, мага ал жаккан жок. Же Did she go to the dentist yesterday? Ал кечээ тиш доктурга бардыбы? No, she didn't go to the dentist. Жок, ал тиш доктурга барган жок. Кана эмесе бүгүнкү үйрөнгөндөрдү эстеп калыш үчүн үй тапшырма. Бул сүйлөмдөрдү англисчеге которуңуз. Биринчиси: Мен 2 жума мурун Ташрабатка бардым. Алар өткөн жылы Лондонго барып келишти. Үчүнчүсү: Ал кечөө өтө жинденди.